Айдар Токтоназаров. Бүгүн биздин коногубуз салттуу жана эксперименталдык эл аралык медициналык академиясынын президенти академик Нарбеков Омурбай Нарбекович. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Куш келипсиз биздин телеберүүбүзгө. Биздин телекөрүүчүлөр менен бир ирет учурашып жана өзүбүздүн кандай жаңылыктарыбыз болсо ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Жарайт эдим. Негизинен мен бүгүн келгеним мындайда. Мен акыркы бир 3-4 жылдын ичинде ошо бүт Кыргызстан боюнча кыдырып, бир далалуу проблемалар бар ден соолук боюнча. Ошол проблемалар жөнүндө айтып, анан бир жагы Кыргыз элинин алдында бир отчет берейин деп келдим да. Ушу акыркы 3-4 жылда эмне жумуш жасадык, канчалык натыйжа болду, кайсы проблемаларды көтөрүп атабыз, ушулардын бардыгын бир мынагу карапайым элдин алдында академиктин отчету деп койсок болот да. Мына мен бир жумага чет элек эң акыркы жасаган жумушубуз бир ай Ысык көл областында болдук. Ысык көл областында бир жагы жанагы кыйыныраак оору сыркоолордун баарын карап, консультация жасап, ошолорду дарылап келдик. Эң негизги маселе ал башка болчу да. Азыр көптөн бери айтып жүрөм, бул мурда рак, туберкулез, жанагы балдардын ич өткөк тиги бул эмелеринин баары кыйналып, ошолордон жабыркагандар, тиги дүйнөгө жөнөгөндөр аябай көп болсо, азыр дагы бир проблема чыкты да. Ал проблема адамдын ичиндеги курттар. Мурда мисалы үчүн курттар бир-эки түрү, анан тиги боордо, өттө, ашказанда, ичегиде деп коюп, ушунун анализи менен жүрчү элек. Азыр акыбал таптакыр өзгөрдү да. Мисалы үчүн дүйнөдө 6 миллиард адам жашай турган болсо, азыркы күндө ошолордун 4,2 миллиарды ошо курт ооруларына чалдыгып калды. Бул жанагы бүт эле жугуштуу оорулардын арасынан, туурабы? Эми алар жугат да, бири-бирине жугат. Курттардын бардыгы жанагы элге түшүнүктүү болсун үчүн жанагы чүчөк, гельминттер, ушулардын бардыгы бир үй бүлөдө бирөө ооруса калганын баарын оорута берет да. Анан ушунун бир өзгөчөлүктөрү, мисалы үчүн ошол 92% курт менен ооруй турган болсо, бул социалдык абалына карабайт. Мисалы үчүн Кыргызстан же болбосо башка өнүккөн өлкөлөрдө деле, Америкаларда деле ушундай болуп калды да. Кытайда деле ошондой болуп калды, Япондор деле ошого келип калды. Азыр бүтүндөй дүйнө окумуштуулар ушунун артынан кандай кылып кутулабыз деген проблеманын үстүндө туруп атат да. Анан элдерге түшүнүктүү болсун үчүн бир жылда ушулар 14 миллион адамды алып кетип атат да. Жыл сайын. Бул жалаң гельминтоздорбу же бүт жанагы жугуштуу оорулардын арасынан? Жок. Гепатиттерди мисалы үчүн эхинокок, альгиококкоз, анан кийин жанагы берки ошо гельминттердин баарын кошкондо ушундай акыбалга келип калып атабыз да. Бул вирустар эмес, жок, жалаң гельминттер жөнүндө сөз болуп атат. Мите курттардын баарын кошкондо. Анан кийин туберкулез кошулбайт буга. Ал өзүнчө кетет да. Анан кийин дагы бир маселе, эгерде айтып атпаймынбы, эгерде мурда курттардын бардыгын иче карындан, боордон, өттөн издеп калсак, азыр булар географиясын да өзгөртүп жиберди да. Курттар
жүрөктө деле жүрө берет, мээде деле жүрө берет, өпкөдө деле, булчуңдарда, көздө ушундай болуп калды да, бул такыр эле баш бербей калды да. Ошон үчүн жанагы бүтүндөй дүйнөдөгү окумуштуулар ушуну кантип токтотобуз деген маселенин үстүндө иштеп калышты да. Ошого байланыштуу, бир 3 жыл мурда биз бир Кыргызстандын жаратылышынан, чөптөрдөн, тамырлардан, мөмө чөмөлөрдөн иши кылып фармакопея уруксат берген бүт эмелерди карап отуруп, бир таш чайнар деген дары чыгарганбыз да. Анан ошо таш чайнар менен 16-жылдан бери бүт республика боюнча 11 000 кишинин куртун түшүрдүк. Бул өтө чоң сан. 11 000 кишинин куртун түшүрдүк. Болгондо дагы ошолордун баягы курттарын баарын анализдеп отуруп, 7 группа гельминттер бар да. Жалпы 7. Жалпы ошол биз анализ кылганын ичинде 7 группа гельминттер бар. Бул так аныкталган. Бул ооруганга чейин, дарылаганга чейин анализ кылып, булардын дарылагандан кийин дагы анализ булардын бардыгынын анализдеринин бардыгын аны жанагы ар бир областта, райондо паразитолог дегендер бар да. Ооба. Ошолор бардыгын аныктап, мына тактап, анан ошол бир 13 000 кишини бизге терип бергенде, ошолордун бардыгына жана таш чайнарды берип отуруп, анан эми 11 000 кишинин баарынын анализин жасай албайсың да. 1300 адамдын анализин жасап, ошонун ичинде 7 группа куртту бөлүп, анан ошону 7 күн жана таш чайнар менен дарылагандан кийин баягы результаты чыкты да. 7 группа тең бирдей жок болду да. Ал эми жана биз профилактика берип аткан тиги таблетка, башка дарылар, бүгүнкү медицина берип аткан көп болсо 2 группа же 3 группа куртка алы жетет, кудурети жетет, калгандарына күчү жетпейт. Муна эми салыштырып көрөсүң. Ооба. Мындай суроо бар да менде. Сиз 7 группа деп айтта кеттиңиз. Ошол 7 группанын кайсы мите курттар жана кайсыл ошол группалары кайсыл биздин региондордо көбүрөөк кездешет? Ошол жөнүндө бир аз маалымат барбы? Эми аны мындай да, бул паразитологдордун жумушу да. Мен баягы болгон курттарды тапты, анан 7 күн дарылады, ошондон кийин баары нөлгө түштү да. Мен ошо бир дарынын ошо 7 группага чейин кудурети жеткени жөнүндө айтып атам да. Күчтүү натыйжасы бар. Натыйжасын айтып атам жөнүндө. Анан бул эмелердин бардыгын биз райондун деңгээлине чыгып, областтын деңгээлине чыгып, бардык жана курттар жөнүндө фильмдерди көрсөтүп, анан жанагы бүт окуткан жагында окутуп келдик да республика боюнча. Азыр кандай адамдан куртту күтсө болот деген маселени да бүтүрүп келдик да. Албетте, дары ушул ооруну мындай дарылоодон мурун андан дагы күчтүү бул жанагы профилактика деп коет, алдын алуу маселеси да. Бул аябай жакшы жана натыйжалуу болот. Эми мен башка маселеге өтөйүн. Мына мисалы үчүн биз ошо республика боюнча 11 000 кишини дарыладык дейли, бүт областтар боюнча жана дарыларды бөлүп бердик да. Значит, ушул 11 000 кишини дарылаш үчүн 11 миллион сом акча кетет. Ал бизге аны эч ким берген жок. Биз өзүбүздүн эсептен 11 миллион сомго дары дармек жасап, болгондо да жетим жесир, каражаты жок, карай турган кишилери жок, колунда дүнүйөсү жок кишилерге бекер таратып бердик. Ушул республика боюнча ар бир районго мисалы үчүн 200 000 сомдон карап, райондордо ошондой адамдарга таратып бергиле деп, фамилиясын, паспортун, колун койдуруп алып ушундай тараттык да, ушундай контроль менен. Анан муну айтып аткан себебим, эми республикада бай адамдар бар. Мисалы президент деле бай киши, премьер-министр да бай киши, спикер да бай киши.
ошолор ушул жөрөлгөнү кабыл алып, өзүнүн чын көңүлүнөн, пейилинен Кыргызстанды ушул курттан куткарсак деген маселенин үстүндө ой жүгүртсө деген болуп атат да. Анан кийин жанагы бизде чоң бизнесмендер бар. Мисалы үчүн ар бир райондан карасаң жок дегенде 5-6 бизнесмен бар. Атагы төбөсү көрүнүп калган. Ошолор дагы тыйын тыпыр бөлүп туруп, ошол айылын өзүнүн кичимекенин ошо курттан куткарса деген маселенин үстүндө сөз болуп атат да. Ушул маселени ойлонуп, ана ой жүгүртүп, анан кийин сиздерге жардам көрсөткөн ушундай немелер барбы, адамдар? Азырынча бир да киши жок. Жокпу? Бар болгондо Кара Бора районунда бир имам бар экен. Жакшы киши экен. Ошол киши бир кичине каражат бөлдү. Ошо каражатка биз дары жасап туруп, ошо кишинин колуна өткөрүп бердик. Өзүң атыңан тарата бер. Кимге берсең ошого деп. Азыр мисалы үчүн жанагы ар бир районда бир жакшы бизнесмендер болсо, биз ошону дары дармек жасап таратып бере берет элек да. Ошо кишинин атынан же ошо кишиге өткөрүп берет элек. Бул бир маселе. Анан нар жагына баса турган болсок, эми мен ошо республика боюнча азыр мынагы рак, туберкулез, кант оорусу, анан жана бөйрөк иштебей калгандар. Ушулар абдан көп. Ушуларды дарылагандын аягына чыктык да. Мисалы үчүн азыр республикада көп эле кишилер бар, рак менен ооруп, өтүшүп кетип, ошондой ооругандар. Ушуларды жакшы дарылап берип атабыз азыр. Мен айткан ошол рак, туберкулез, бөйрөк оору, кант ооруларына биз 50%-га баасын азайтып туруп, ошолорду дарылап атабыз. Айтайын дегеним, урматтуу кыргызстандыктар, мен ар бир районго чейин, айылыңарга чейин жетип, өзүмдүн дары дармектерим менен тааныштырып, ошо аякпайт деген оорулардын баардыгын ошол жерден дарылап, анан областтын телевидениясынан чыгарып айттырдым да. Мисалы үчүн жанагы гепатит дегендер. Гепатит С деген бул ракка барабар. Бул аякпайт деген ушундай рекламаларды 4-5 киши гепатитти жыйнап алып туруп, 2 ай дарылап туруп, кайра телевизорго чыгардым. Мына аякпаган гепатиттер деп туруп. Анан жанагы муун ооругандар, ревматоидный полиартриттер, ушулардын баардыгын эле биз жакшы дарылап койдук. Өзүңүз ошол сиз чыгарган дарылардан өзүңүз ичесизби? Ичем. Албетте, колдоносуз. Колдоном. Мындай суроо бир аз көп жылдан бери мен мынагу официальный медицинанын таблетка тиги буларын ичпейм да. Жалаң эле ушу өзүм чыгарган дары дармектер менен. Канча жашка келдиңиз? 76-да. 76 жашта мына бүгүн мына көрдүм, тепкичтен тим эле жаш баладай эле ошол чуркап эле чыгып жүрөсүз, эч немеси жок. Эми ал иши ден соолукка караш керек да, мындай. Анан биз ары уланта турган көп маселелер бар да. Ооба. Көп маселелер бар. Айта бергиз. Айттым го мен бүтүндөй областтарды, райондорду, бийик тоодо жашаган адамдардын бардыгын бирме-бир отуруп кабыл алып, көптөгөн суроолоруна жооп берип, жанагы ооруларын ошол 1 айбы, 2 айбы, 3 айбы дарылап сакайтып туруп, ушул республикада жанагы баягы медициналык маалымат, ошол келечек кандай болот, 10 жылдан кийин эмне болуп калышы мүмкүн, 20 жылдан кийин бул оору кайсы жерге барып токтошу мүмкүн деген көптөгөн суроолорго жооп бердим. Бул дагы медициналык агартуу жагынан көп эле иштер го деп ойлойм да. Алдын алуу жана профилактика. Мына мисалы үчүн биз азыр аябай көп учураган
инфаркт деген бар, инсульт деген бар, Ооба. жанагы түшпөгөн гипертониялар бар, аябай стабильный гипертониялар. Анан ушулар менен мен көпкө чейин кей кезде бир оору менен 1 саатка чейин отурам да ушулардын баарын түшүндүрүп аягына чыгалы деп. Мисал үчүн мынагу бизде жаш врачтар буга убактысы жетпейт да. Ооба, анткени Чыдамы да жетпейт. көп болот да. Анан Бейтаптар азыр көп. дагы бир жолу кайталап айтып коеюн. Мен бүт республика боюнча булуң бурчтардын баарын кыдырып келдим. Эми мен көрбөгөн жери калган жок. Мурда деле ошол багытта иштеп атканбыз. Азыр мен такай могу мурдагы бейиш, азыркы биздин жанагы өзүң айткан академия, бул жанагы Ак үйдүн бет маңдайында Чүй проспект 122, менин телефонум билесиңер. Мен эртең менен 8ден кечки 8ге чейин отуруп кабылдай берем. Суббота, воскресенье күнү дагы консультация жасай берем, маселеси жок. Болбосо телефон менен кандай маселе болсо дагы жооп бере берем да. Ушуну айтып коеюн деп атам да. Анан жанагы айтпадыкпы? Мисалы үчүн биякта кардиологияга келишет, жанагы инфаркт, жанагы неврологияда инсульт болгондор айтат элем. Ушул жерде бир эки маселе бар да. Инсультту дагы, инфарктты дагы болдурбай токтотуп койсо болот. Ооба. Ошолордун предвестниктери бар деген сөз да. Ошолор болот деген бир белгилер бар. Ошол убакта врачтар дагы, оорулар дагы аракет кылыш керек да, болдурбай койгонго. Албетте анын дагы факторлору бар да, жанагы жогорку мындай давление, артериалдык давление дайыма көтөрүлүп жүрдү. Фокус ошондой болуп калса айла жок. Анан болуп калгандан кийин дарылап туруп, экинчи маселе ошону алдын алып болдурбай коюш керек да. Ар бир кийинки инфаркт, инсульт кыйындыкка турат. Убакытты көп алып коет, каражатты көп алып коет. Ошон үчүн жана алдын алып, керектүү доктурлар берген дарылардын баарын ичип, ошондой жүрсө деген ооруларга рецепт айтып атам да. Бул аябай жакшы каалоо, каалоодо айтып атам, каалоодо айтып атам. Бул эми неме тарабындагы айта кетиш керек да, бул сиздин жана бейиш деп аталат да. Бул академия, болбосо салттуу жана эксперименталдык медициналык жана академия. Ал жерде канча адам эмгектенет? Ада азыр бир 70-80 киши иштейт. Бардыгы ушул жаратылыш ыкмасы менен дарылоого аракеттенишет. Келгендерге ошондой эме берет, мындай кеңеш берет, ушундай болуш керек деген. Анан дары дармектен дагы башка кандай ушул ар кайсы способдор бар? Мисалы болсо массажбы же жанагындай туздуу анын баары эле бар. Бүт бар. Бар эле бар. Негизи Кыргызстандагы жанагы ийне сайган, укалаган, булардын бардыгы ошол бейиштен тараган да. Бардыгы биздин окуучулар. Кайсы жерде мыкты ийнемин десе, ийне сайгыч болсо, укалагыч болсо, массаж жасаган болсо, мануалист болсо, бардыгын биз окутуп чыгарганбыз. Эми ал узун жамак өтүп кеткен. Бизге азыр эртеңки жөнүндө сөз кылышыбыз керек да. Мен жана эмне үчүн инфаркт менен инсультка токтолдум. Кичине элдер көп да азыр ушул багытта эметкендер. Анан эми жанагы рак маселесине токтосок. Шишиктер, залал шишиктер. Шишиктер, бат өскөн шишиктер, жай өскөн шишиктер. Ушул маселеде бир биздин кетирип аткан кемчилик бар. Кандай? Маселен, ошол эмчегинен рак болду дейли. Макул, эгер бат өсүп ушунчалык эметип баратса, онкологдор, хирургдор эмчекти алып таштайт. Маммологдордун тактикасы ошондой да. Жумушу. Алардын оокаты. Анан ошондо ары иштелбей калган маселе бар да. Жалаң эле эмчек эмес, кайсы эле органдын рагы болбосун да.
алып таштады. Кайсы эле органдын кесе турганын кесип туруп, анан бизге бериш керек да. Мисалы үчүн хирургдар эч кепилдик бербейт. Мына ашказанында жарасы бар экен, рак бар экен, алып таштадым, эми бүттү деп. Бирок ошондой гарантия берип койгон, кепилдик берип койгон врачтар көп да. Болду, алып таштадык. Эми болбойт деп туруп. Медицинада кепилдик деген болбойт да. Кепилдик деген болбойт. Ал бир жака метастаз кетип калганын хирург өзү түшүнбөйт да. Билинбей калат да. Анан ошондой ооруларды жанагы нары өспөсүн, тарап кетпесин, жана тарап кеткен нерселер өспөсүн дегенди биз чөп менен, жанагы чөптөн жасалган дарылар менен дарылайбыз. Алдын алуу. Алдын рецидив болбош үчүн. Мисалы үчүн бизде азыр скорый помощь деген дары бар. Анкалан деген дары бар, полисеттол деген. Анан 3 ай болду, алтынай деген дары чыкты. Мына ушул мурда деле 3 эле дары менен токтотчубуз аны. Эми мына алтынай чыккандан бери абдан жакшы болуп атат да. Биз дагы өзүбүз куралдангандай болуп калып атабыз да. Маселен жанагы алтынай деген дары өзү организмде кандай вирустар болсо, жанагы жөнөкөй вирустар, герпестер, булардын баары вирустар да. Бул көпкө жашай турган вирустар да. Көпкө жашай турган вирустар. Дарылагандан кийин эле кайра 2-3 жылдан кайра чыга берет турган. Анан кийин жанагы боордун вирустары, мисалы үчүн гепатиттик вирустары. Анан жанагы аялдарда жыныстык жагында жанагы цитомегаловирус, анан балекет салекет хламиди, уреоплазма, ушуга окшогон көп немелер бар да. Булар азыр антибиотикке баш ийбейт. Ага болбой эле врачтар антибиотикти сая берет күргүчтөтүп эле. Андан башкасы да кымбат да. Мисалы вируска каршы жанагы дары-дармектер өтө кымбат. Өтө кымбат. Анан ошого Кудай жалгап, мына алтынай деген дары өзү бир башкача чыкты да. Мисалы үчүн жанагы вирустардын баарын жок кылат. Иммунитетти көтөрөт. Иммунитетти көтөрөт. Анан дагы бир жагы жанагы шишиктерге абдан таасир берет да. Азыр бир мындай проблема бар. Дүйнөдө ушундай чоң проблема бар да. Азыр жаштар, анан эр азаматтар жанагы простатит деген нерсе менен көп ооруй баштады да. Анан ал жана урологторго, хирургдарга барганда алар жана антибиотиктерди берет дагы, бир 2 ай 3 ай тынчтандырып коет. Бирок аякпайт да. Аякпайт. Анан ошонун бир жаман жери жанагы простатиттин ичине жанагы глистер кирип кетет экен да. Ошондой дагы. Ошо простатиттин ичине глистер кирип, ошондон простатит болот. Ал эле эмес, ошол жана глистердин өзүнүн ичинде раковый клеткалар болот экен да. Жанагы простатиттердин аденома, анан ракка айланып кеткендер ушул экен да. Андайды угуй эле келем. Азыр мындай да, ошол простатит менен ооругандардын биринчи себеби глистер. Анан кээ кезде ошо глистердин ичинде рактын клеткалары да болот экен да. Эми ошону жана алтынай аденомасында лечение кылат, глистерди лечение кылат. Анан глистер өлгөндөн кийин теги клеткалар өзү чыгып неметип. Мына ушул проблема азыр дүйнөлүк проблема болуп атат да. Азыр кайсы өнүккөн өлкөнүн статьясын карасаң, Англиясы болсун, Америкасы болсун, Япония, Кытай, ошо простатиттер, анан жана глистер ушул жөнүндө абдан неме болуп атат. Талкуу жүрүп, анан изденүү жүрүп атат да. Илим деген ошондой да, дайыма изденип турат да. Изденүү жүрүп атат. Анан ошого жараша мына айтып атпаймынбы? Жана глистердин бардыгына биздин жана таш чайнар, анан кийин келип туруп жанагы маселеге алтынай ал жалаң предстательный железа эмес. Кайсы жерде болбосун шишиктерге, анан вирустарга таасир берип атпайбы? Мына ушулардын бардыгын мен кичине отчет сыяктуу кылып элге айтып коюп атам. Бизге кайра дагы бир эстетип коеюн, сыналгыларын жаңы эле ошол биздин телеканалга которгондор дагы бар. Мына жаңы эле сизди үйгө кечинде келип сыналгыны жандырып, анан кийин ушул каналга койгондо
эстете кетейин, бүгүнкү биздин коногубуз салттуу жана эксперименталдык эл аралык медицина академиясынын президенти академик Нарбеков Омурбай Нарбекович. Биз болсо бүгүн ушул сиздин калкка болгон бир аз мындай ишиңиз жөнүндө отчетту жана өзүбүздүн дары дармектер жөнүндө ошолор жөнүндө мындай маек куруп жатабыз. Өзүбүздүн дары дармектердин жанагы түзүлүшү, составы жөнүндө бир аз айта кетсеңиз, бир эки сөз. Эми ал мындай да азыр мисалы үчүн чөптөрдөн жасалат. ооруларга анын составы анча да кызык эмес. Бүтүндөй жаратылыштан алынган заттар, мен бир сөз менен айтканда, жаратылыш менен дарылоо ыкмасы деп коем да. Бардыгы жаратылыштан алынган. Андан көрү жанагы биздин дагы бир эки группага калды. Жана сахарный диабет. Бул диабеттер абдан көп болуп кетти да. Анан дагы кабылдоолор дагы көбөйүп барат. Анын жанагы кабылдоо маселеси. Ооба, мисалы диабетическая стопа деген көп болуп барат. Диабетическая стопа, диабетическая нога, полинейропатия, анан көздүкү, анан жүрөктүкү, ишыгылып, бөйрөктүкү, мына бул диабеттик менен ооругандар түшүнүш керек да. Мунун бир абдан жаман жери оорутпайт экен, жанды кыйнабайт экен. Анан эң акыркы стадиясында анан полиорганный түнү менен буту жылыбай ишип чыгат, чымыратат, оорутат. Ушулардын баары бир тозок да. Бул өтө мындай өтүшүп кеткен учурунда да жана кан тамырлар дагы иштебей калган учурунда. Кан тамырлар толуп неметип калган. Анан дагы бир маселе, бул мисалы үчүн орто эсеп менен Бишкектин өзүндө эле бир жылда 200-250ге чейин буттарды кесет да. Ампутациялар көп болот. Гангрена, сухой гангрена. Анан ошого байланыштуу биз азыр ушул диабетке дагы бир 2 түрлүү, 3 түрлүү жакшы дары ойлоп койгонбуз. Биз диабеттерди абдан жакшы дарылап беребиз. Жанагы жардам ала албай кыйналып жүргөндөр болсо, келсе биз алдын алып профилактика кылып бергенге кудуретибиз бар. Мен дагы айта кетейин, сиз өзүмдүн бейтаптарымдагы, мен өзү кан тамыр хирург болуп иштейм да улуттук госпиталда. Өзүмдүн жумуштук ошол дарыгердик практикамда дагы жанагы диабеттик бут деп коет. Ошондо мындай язвалар, жаралар болгондо жана сиздин универсал деген дарыгыз бар. Ошону мындай колдонсок жакшы жардам берген да. Эми универсалдан башка анда сен дагы арсеналыңа жазып кой. Бизде рубексантин деген суюк дарысы бар. Анан жанагы майы бар ошол рубексантиндин. Жанагы бармактары карайып, чирип бараткан нерселерди биз токтотуп жүрбөйлүбү? Сухой гангрена чирип бараткан нерселер бизге келет. Биз ошолорду дарылап отуруп, токтотуп коебуз да. Бул өтө чоң маселе да. Бул абдан чоң маселе. Анан жанагы дагы айтып коелу, хирургтарда мисалы үчүн трофический язва болуп, этинин баары эжилип, ботко болуп, сөөгүнө чейин жетип калгандар. Мына ошолорду биз рубексантин менен, универсал менен токтотуп коебуз да, өстүрүп коебуз. Бул чоң маселе да. Ошентип күнүгө хирургдарга, перевязкага барып, мындай жардам ала албай жүрген кишилер болсо, бизге келсе, биз бир 3-4 күнүн ичинде жанагы эжилип аткан, ботко болуп аткан гнойду алып таштайбыз да, калган рубексантин менен эле аягына чыгарып коебуз да. Мына ушул маселени дагы диабетиктер эске алып коюш керек да. Анан эң бир кыйын маселе, бул болсо неме? Бөйрөктүн оорулары. Бөйрөктүн оорулары жана диализге алып барып атпайбы? Жана гемодиализге алып барып атпайсыңарбы? Бөйрөктүн жетишпегени. Бөйрөк бул эң чоң кыйын маселе. Анан экономический жактан дагы бул абдан ооруларды кыйнаган нерсе да. Жылдан жылга көбөйүп баратат. Жылдан жылга көбөйүп баратат. Анан жанагы гемодиализдин өзү бир айда эле 40 000, 50 000 жеп коет да. Анан андай акчанын баарын каяктан табат? жолу өткөзүш керек. Ошо миллиондогон акчаларды салат, үйүн сатат, машинесин сатат, туугандардын дарынан алат. Анан бирок баары бир эффеги анча эмес да. Ошон үчүн жана бөйрөк ооруларга мен дайыма айтам да,
креатинин да абдан карап туруш керек. Ооба. Кичине эле өсө баштаганда уже аракет кылыш, жок кылыш керек да. Бул индикатору да, мисалы болсо, абанын жана температурасын көрсөткөн бул термометр болсо, бул ошо бөйрөктүн функциясын көрсөткөн бул креатинин. Ошондо албетте биринчи биз мисалы үчүн иретте карап туруш. 500ге чейинки нормасы 100 болсо, 500ге чейинки креатининди биз гемодиализге жеткирбей туруп токтотуп коебуз да. Бул да чоң маселе. Ошон үчүн бөйрөк ооруган туугандар да билиш керек да, ошол убагында аракет кылып кайрылса, бул жеңил да болот, акчасы да эконом болот да. Мына ушул кыйын оорулардын ошо бир 4 группасы, анан жанагы эмелер бар эмеспи? Коллагеноздор бар эмеспи? Ревматизм, ревматоидный полиартрит жана мунчу муундарынын баары бүгүлбөй калган. Анан системная красная волчанка, дерматомиозит, склеродермия, узелковый периартерит, болезнь Бехтера, 10-11 тууган да булардын баары. Ушулардын баарын биз ичинде аутоиммунный процесс бар да, организмдин өзүнө каршы иштеген. Биз ошолорду токтотконго кудурет жетип калды да. Кудурет жетип калды. Аларга да айтат элек, келип тургула. Келип тургула. Иши кылып, мен бир кыргыз элине айта турган сөзүм, жанагы көптөгөн тааптар бар, көптөгөн тамырчылар бар, көптөгөн көз ачыктар бар, же болбосо башка фирмалар бар, болгон дарысын сатып, убакытты жок кылып, убакыт өткөрүп жиберип, ооруларды кийинки стадиясына өткөрүп жиберген. Андай да көбөйдү, өзүн өзү дарылагандар дагы. Ошон үчүн тиги бир доктурга барарда, ал жөнүндө маалымат алып, доктур ошонун кудурети жетеби, ошондой ооруларды дарылаганбы же дарылаган эмеспи, ошол жөнүндө маалымат алып барса жакшы болмок да. Мындай рейтинг системасын да киргизип, элге мындай маалымат айтып, мына бул жерде мындай чала дарыгер иштейт, же бул жерде мындай лицензиясы жок, анын көбүнчө өзү лицензиясы жок да. Биз мындай чоң мамлекетте жашагандан кийин министерство, мындай саламаттык сактоо министерствосу ар бир дарыгер өзүнчө жеке ишкана кылып, жана элдерди дарылайм десе, албетте бул мамлекеттен уруксат сурап, жана андай лицензия алып, сертификат менен иштеш керек. Көбүнчөсү жок да андай. Алып алыш деле анча кыйын эмес экен. Тыйын тыпыр болсо уруксат боло берет экен. Андай да бар. Ошон үчүн оорулар абдан кызыктар болуш керек да. Доктурдун дареги бул кандай, ушунун колунан келеби, келбей деп, анан көрүнгөн эле доктурга бара бербеш керек да. Ошол жөнүндө айткым келет да мындай. Мисалы жана подаграны айтпай кеттиңиз. 11 жана коллагеноздордун арасында подагра дагы бар. Эми подагра дагы жанагы мочевой кислота толуп калат, шишитип жиберет, бастырбай коет. Азыр аны деле жанагы бизде бир неме бар да. Бизде бир каработо деген бир дары бар. Ушул жана бөйрөктү жалаң ушул өзү кайтарып коет да. Өзү холестеринди да төмөндөтөт, сахарды да төмөндөтөт, жана креатининди түшүрүп таштаган ошол биз жана бөйрөк ооруларын бир эле ошол каработо деген дарыга отургузуп коебуз, болду. Ошол баарын жасап коет да. Анан жана подаграда эле мочевой кислота да, аны деле кууп чыгат, туздардын баарын тазалап неметет. Албетте диета. Албетте диета. Диета, конечно, диета болбосо болбойт дейм. Бул эми салттуу жана эксперименталдык медицина деген. Бул эми бүт баарын камтыйт да ичине. Бул жалаң гана жанагы биз эми мындай да, жанагы мисалы үчүн жөнөкөй эле бир гастрит болсо, холецистит болсо, биз ага убара болбойбуз да. Бизге жанагы аякпай жүргөн, мына официальный медицинадан жардам ала албай жүргөн, мына ушундай болсо, анан ошолорду дарылап, ошолорго бир схемасын, жанагы мен айтып аткан оорулардын баарынын немеси бар да, схемасы бар да. Ошолордун баарын эметип, жасап,
медицинага сунуштайбыз да. ооба Биз көп медицинага сунуштап атабыз да. ооба мисалы жанагы ошондон гомеопатия деген ошондон келип чыккан да. Анан кийин жанагы дагы бир маселе. Жанагы туберкулезди айтсак, туберкулезде дарыланбайт да, туберкулездер. Көп болсо бир ай дары ичет. Анан кийин эле ошол окушуп, кузуп, жана ичкен дарылардын баардыгы аш болбойт да. Биз жанагы туберкулезди дарылаганда ошол дарылардын баардыгы жанагыдай аш боло турган кылып, ошолорду керектүү жерге жеткирип, жетелеп тура турган кылып туруп, ошол дарыларды кошуп беребиз да. Бул жанагы негизги дарылоо схемасына дагы кошумча, туурабы? Тиги өздөрүнүн дарысын берет. Ооба. Аны баштаганда ичет бечаралар. Ооба. Анан бир ай ичкенден кийин эле бир 7-8 кочтары ашказан көтөрө албай калат. Көтөрө албай калат. Анан өтө күчтүү дарылар. Келип, көңүл айланып, ал химияда. Химия. Ошол химияга кошуп жана биздин дарыларды берсе, ошол эметет да. Андан башка дагы күчтүү тамак. Анткени болсо мен ойлойм, бул туберкулез деген мындай көп эле дарыгерлер ойлойт, бул социалдык оору. Анткени болсо көп мындай кедей кембагал немелердин арасынан көбүрөөк ооруйт ушу менин байкашым боюнча туберкулез менен. Анан алар болсо көп тамак ичпейт. Мындай көбүнчө мындай курсак ач неме болуп жүргөндөр, анан күчтүү тамакты берип, өзүнүн негизги системасын жана схема боюнча дары-дармекти алып, туберкулезге каршы дарыларды. Анан сиздин дагы дарыларыңыз неметсе, мен ойлойм бул күчтүү эффект болот деп. Азыр эми бизде бир мындай биз өзүбүзгө алдыбызда бир проблема туруп атат да. Азыр жанагы Калининскийде бир больница ачпадыбы? Ошол больница жана туберкулездин палочкалары азыркы мына дарыларга баш ийбей калды да. Жана бердеги 6-8 туберкулезу устойчивый дегендер. Биз эми ушуларды дарылайлай деген болуп атат да. Ушулардын бир иммунитетин көтөрүп, анан жанагы биздин жаратылыштагы дары-дармектерди, мыкты дары-дармектерди кошолу деген дагы ушундай. Биздин акыбалыбыз ошондой да. Официальный медицинанын алы жетпеген жерге жардам берели деген маселенин үстүндө иштеп атабыз да. Бирок албетте бул мындай ордуна эмес, жардам берүү. Жок, ордуна деген болбойт. Ошол экөөүн бириктирип туруп, ооруга жардам берели деген сөз да. Анан заменитель деген болбойт ал. Туберкулезге өзүнүн туберкулездүү дарыларын бары керек, аны ичиш керек. Ошонун баарын жеңил көтөрүп кетип, дагы жардам болот деген жана биздин дарылар да. Бизде дагы Кыргызстанда мындай дарыгер да жетишпеген дагы бир чоң көйгөй бар да. 6,5 миллион калкка 33 миң дарыгер бар экен. Бул жалаң эле дарыгер эмес. 33 миң ошол медициналык кызматкер ичинен 11 миң эле дарыгер. Анан кийин ошон үчүн мындай жетишпегендиктен жанагы өзүн дары чала молдолор жанагындай ошондойлор пайда болуп атат да. Анткени элдер каяка бараарга же мисалы бейтапканага барса, аякта орун жок болсо, ошол жака барат да. Ушундай көп проблемалар бар. Биздин дагы канча убактыбыз калды? Дагы 10 мүнөт убактыбыз бар. 10 мүнөт убактыбыз бар. Ооба, убактыбыз бар. Бир аз ошол өзүңүздүн жумушуңуз жөнүндө мына 76 жашка келип калдыгыз, Ошонун канча жылдан бери ушул өзүңүздүн кесибиңиз менен алектенесиз? Мен эми 40 жылдан ашык терапевт болуп иштеп келатам. Ошонун ичинде бир 20 жыл кардиологияда студенттер менен алака болду. Анан бир 5 жыл проректор жана полечебный работа деп, мына дарылоо системасына киришип калдык да. Анан баягы проректор полечебный работа болот дегенде бардык адистиктер менен ошолордун ишин текшерип, канчалык туура эмес деген маселе менен 5 жыл жүргөндөн кийин мага азыр көз доктур, кулак доктур, мурун доктур, жүрөк доктур, өпкө кара ашказанынан муун тиги бу деген жок да. Мен азыр ошол 40 жылдык практикамда бүтүндөй ооруларды көрө берем. Бул бир жагы. Экинчиси,
бир 30 жылдан ашык мынагу жаратылыштан дары дармек жасап атам. Ошондо ошо коллектив менен бирдикте өзүмдүкү дагы баарын бириктиргенде бир 100дөн ашык жаратылыштан алынган дары дармектер бар. Биз бүгүн бир ошолордун бир 25-30-ун гана колдонуп атабыз. Мүмкүнчүлүктөр абдан чоң да. Эгерде мына официальный медицина биз менен алака кылып жана ооруларга жардам берели, жана мен айтып кеткендей онкологдор операциядан кийин, хирургдор операциядан кийин восстановлениясын, жанагы гематологдор, тиги нефрологдор биз менен чогуу иштесе уткандан башка эчтекеси жок да. Утат да. Эң негизгиси оорулар утат да. Анткени мындай зыяны жок. Ооба. Жалаң гана жакшы тараптары. Дагы бир ушул айтып кете турган нерсе, министр бир жакшы иш жасады деп ойлойм да. Мен 75 жылдыгыма бир статья даярдатыптыр. Менин басып өткөн өмүр жолум. Анан ошонун ичинде жана биздин дарылар жөнүндө жакшы пикир айтып кеттир. Биз жанагы Чернобыльда эметтик, Япониянын эмесинде, анан Европада, Кыргызстанда кандай ооруларды дарылап атабыз. Ушулар жөнүндө жакшы пикир айтып кеттир. Себеби андан мурункулары министрлер эмес, окумуштуулар эми ошо чөп менен да дарылоого болобу, тиги бу дегендей ойлор айтылган да. Анан тиги министр болуп жүргөндөр деле ошол бир эмелер айткан, жазган эмелери бар. Ошо чөп менен да аяк чыбеле деп туруп. Негизи дарылардын бардыгы табияттан, чөптөн алынат да. Биз аны танбашыбыз керек да. Ошондой болуп атат учурлар. Эми Кудай буйруса жанагы менин дары дармектеримдин бардыгы биринчи кезекте иммунитетти көтөргөнгө арналган да. Кандай болбосун ошол иммунитетти көтөрөт дагы, анан жанагы иммундук система өзү иштей баштайт. Ошондон баштап ооруларда сакаюу пайда болот да. Мундагы өтө мындай чагылдыра кетиш керек, анткени бул өтө чоң жумуш, 100гө жакын ошол ар кайсы аты менен, ар кайсы түзүлүшү менен, ар кайсы ооруларга жардам бере турган дары дармектин түрлөрүн чыгарып, изилдеп, жана аны колдонуп, андагы чыгарып чыгып, мындай производство кылып. Бул эле бүт эле өлкөдө мындай эмес. Бул өтө күчтүү фармацевтика тарабынан күчтүү айта кетейин. Мисалы Куба мамлекети. Ал жакта көп мындай дүйнө жүзүндө регистрация болбогон дары дармектер көп аябай. Мисалы онкология жана сиз айта кеткен бүт ооруларга жардам бере турган. Официалдык медицина тараптан азыркы күчтүү бул Европа менен жанагы Япон жана ошол чоң өлкөлөрдүн ичинен фармацевтика аябай күчтүү болуп жатат. Ага болсо мындай көп миллиондогон каражаттар колдонот. Анан кийин албетте аларга дагы мындай бүт ушул дары дармектин кандай жардам берип атат, кандай неме болуп атат, мунун баарын илимий изилдеп чыгыш керек да. Сиздики дагы бул тараптан дагы көп, мен ойлойм, илимий дагы бүт такталган. Биздин дарылар мындай да. Дегенде жанагы биологически активный добавка болуп, анан эксперимент жүргүзөсүң да. Анан бир результат алгандан кийин анан нары жылдырасың да. Фармацияга барып, фармстатия кылып, бир 7-8 дары фармстатиясы деле бар. Официальный. Анан калгандарынын баарын мына эксперимент кылып келатабыз да. Муну эми натыйжа кылып башка өлкөгө да түртүш керек деген ойду айтып жатам да. Менчи жалаң эле ошол Кыргызстанда эмес, бул өтө жакшы дарыларды болсо, мисалы башка өлкөлөр бизге өзүнүн дары дармектерин мындай пропаганда кылып, мындай колдонгула, бул жакшы неме деп айтып атпайбы? Эми көтөрүп ушул биздин мисалы политиктерге, ушул саясатчыларга мына биздин продуктту дагы башка өлкөгө
жылдырыш керек теге деген политиканы ал айта жактан кетейин. жылдырып ошолдон бир жол ачып неметиш үчүн политиктердин чөнтөгүнө бирдеме салыш керек да. А мен бир тыйын бербесем менин дары менен анын эмне жумушу бар? Ал эмес мына азыр ушундай болуп калбадыбы? Чет мамлекеттен алып келген дарылардын баарын реклама кылып, ошону мына рецепт жазганда доктурларга определенный бир тыйын төлөйт да, жана чет мамлекеттин немелер компаниялары. Менин дарыларымды реклама кылса мен акча төлөбөйм. Маркетингде ал тарабы. Маркетингдин да кереги жок. Бирок мен маркетингди башкача жасайм да. Мына мен сага айтып коеюн, элге да отчет болсун. 10-жылдан баштап, ошо революциядан кийин 10-жылдан баштап мен болду. 10-жылдан баштап мен ошо кыргыз элине мисалы үчүн 50 миллионго дары дармек жасап бекер таратып бердим да баарына. Бекер таратып бердим. Эми азыр ушу Кыргызстандан бирөөдү тапчы, бир 50 миллионго дары жасап ошонун баарын таратып берген киши бар бекен. Издеш керек. Ошону издеп, мындай сен муну передачада жүрүп атасың го, издеп кой. Анан эми кыргыз элине бир сүйлөм айтайын. Урматтуу кыргызстандыктар, мына менин бүтүндөй болгон далалатым кыргыз медицинасын бутуна тургузуп, ошо кыргыз медицинасында мындай жетишкендиктер бар деп, ракты дарылап атсак, туберкулезди дарылап атсак, гепатиттерди, муун ооруларын, койчу аяк кайт деген оорулардын баардыгын дарылап атсак, анан кийин ошол мына 7 жылдын ичинде мен 50 миллионго дары дармек жасап, больницаларга, научно-исследовательский институттарга баарына берип атсам, бул жөнүндө кичине ойлонуп коюш керек. Анан эң акырында айтарым, мына азыр президенттик ат салыш башталып калды, бир эле сүйлөм. Силер ойлонуп туруп, ошо Нарбековго ишеним көрсөтүп туруп, мени президенттикке бир көтөрүп койсоңор. Аябай жакшы сөздү айттыңыз. Балким эл колдойт. Мисалы үчүн, мен президенттикке деле кереги жок. Ушу мен кыргызга абдан күйгөн, кыргызга иштеп берем деген адаммын. Ушу менин сөзүмө кичине кулак салып, кайсы президентти алдыга жылдырабыз деген бир маселеге ушу Нарбековдон бир сурап көрөлүчү деп ойлой койсоңор болду. Чоң рахмат. Ушундай аябай жакшы сөз менен бүгүнкү телеберүүбүздү аягына да жетти. Бүгүнкү биздин коногубуз академик Нарбеков Омурбай Нарбекович. Чоң рахмат сизге. Биз эмки жуманын 3-күнү кечки саат 7-де көрүшкөнчө Манас жаңырыгы телеканалында Доктор Плюс аттуу телеберүүсү. Саламатта болуңуздар, кийинкиде көрүшкөнчө.